Сырдуу дүйнө миңдеген ачылбаган купуяларды өз ичине жашырат эмеспи? Ал купуяны бир гана китеп окуп руханиятыбызды байытуу менен гана ача алабыз. Бүгүнкү бир китептин баянында да дал ошол сыяктуу алам сырларын үйрөнүү үчүн өз жакындарынан ажырап, кесибинен баш тартып, кечилдик жолду тандаган шпагер каарман жөнүндө. Салам достор, бүгүнкү бир китептин баяны рубрикасында Tuesday Лобсанг Рампанын британиялык жазуучунун «Үчүнчү көз» деген чыгармасы тууралуу болмокчу. Бул чыгарма менен биздин кыргыздын бир жазуучусу Казат Акматов агайдын Архат романы менен ушул «Үчүнчү көз» деген чыгарманын окшоштугу бар. Аябай окшоштугу бар. Ошол окшоштугу себеби айтор бири-биринен идеяны урдаган деген дагы, бири-биринен көчүргөн деген дагы мындай күдүк божомолдор бар. Үчүнчү көз бул ошол монстрда жашаган кечилдердин жашоо образын чагылдырган чыгарма. Үчүнчү көз деп аталса, чындыгында кандай болуп үчүнчү көз болуусу мүмкүн деп таң калбаңыз. Үчүнчү көз бул жан дүйнөнүн көзү аркылуу каарман ага кайрылгандардын жан дүйнө оорусун дарылайт. Бул британиялык жазуучу ошол өзүн баш каарман кылып жазган жана ал ошо Тибеттеги ак сөөктөрдүн үйүнөн чыгып, ошол жерде Тибеттеги кечилдер жашаган монстрда жашап, ошол жерден тарбияланып, анан мындай медицина багытындагы улуу дарыгер болушун баягы жылдыздарды санап билишип, анан ошонун немесинен келечекте чоң мындай бир адамдын аурасын көрө билген, үчүнчү көзү ачылган медик болуп чыккандыгы бул чыгарманын өзгөчөлүгү. Ал эми Архат романынан айырмасы, Архат романында адилетсиздиктин айынан мындай сапкы чегип калган Адилет башкы каарман болсо, мында ак сөөк үй бүлөдөн чыккан, ак сөөк үй бүлөнүн мамлекеттик башкаруудагы экинин бири болгон кишинин баласы ошол өзүнүн өмүр жолун кечилдик жолго арнайт. Чыгармадагы таасирдүү окуялар адамдардын аурасын көрө билүү. Бул жагынан алганда мындай адамдын эмнени ойлонуп атканын, ал эмнени кыялданып атканын, адамдын ой жүгүртүүсүн окуй билген мындай бир касиетке ээ болот дагы, ошол касиетти мындай бир мамлекеттик башкарууда көбүнчө пайдаланат. Сөзсүз түрдө мамлекеттик бийлик, мындайча айтканда, ошол диний тармакта дагы өзүн көрсөтүп келаткан адамды өздөрүнүн мындай саясий кызыкчылыгына пайдалангандыгы өтө көркөм сүрөттөлгөн. Мен таасирленткен жери Tuesday өз үй бүлөсүн мындайча айтканда бүтүндөй мындай бир кечип, ошол кечилдик жолду тандагандыгы, ал жерге барып ошол кечилдикке өтүш өзү мындай бир оор, кыйын этаптардан турат дагы, ошонун баарын жеңип чыгып кечил болгондугу бул чыгарманын баягы адамдын кайтпастыкка неме алгандыгы, анан ошондон кийин дагы мындайча айтканда үй бүлөсүн унутуп коюп билим алгандыгы бул чыгарманын эң башкы өзгөчөлүгү. Бул китеп руханий саякат жөнүндө жазылган керемет баян. Тибет медицинасынын өзөгүн жана Чакпори монастырында тибеттик ак сөөк үй бүлөдөн чыккан 7 жашар баланын алган катаал тарбиясы, улуу устаздын көзөмөлү астында адам аурасынын астралдык саякат жана адам дарылоонун сырларын үйрөнүү жолдору жөнүндө эң сонун автобиографиялык повесть.